Абдымамунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын имараты 1970 жылы архитекторлор Евсеев жана Евсееванын долбоору боюнча курулган республикалык маанидеги архитектуранын эстелиги болуп саналат. Интерьерди жасалгало белгилүү сүрөтчүлөр Каменский жана Воронин катышкан. 1965 жылдын 9-сентябрында театрдын имаратын салууга Горький атындагы Москва көркөм академиялык театрынын артисттери катышкан. Ливанов, Степанова, Яншин, Кедров катышуучулар бетон кубуна кол коюшуп пайдуу алды. Курууда салышкан. Имараттын архитектурасы компактуу көлөмдөрдө жана жөнөкөй формалар менен көрсөтүлгөн. Фасаддагы кооздук детальдар, монументалдык скульптуралык композиция, мозаика жана металл маска витраждар имараттын функционалдык максатын баса белгилейт. Сырткы жана ички жасалгалоодо жергиликтүү табигый материалдар колдонулган.